Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Hurmatlı musulman bir tuğandar. Birinciden bütkül alamdı joktan bar kılıp jaratkan ötö merimdүү, rайымдуу, boorukер Allah Taalaga bardyk maktoolor, şükürler, dаңктар жана alkışlar bolsun. Al эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemga жүрөгүбүздүн төп тамырына чыккан салам жана салаваттар болсун. Allah Taala адамдарды дүйнө жана акыретте бактылуу болсун деп дин берген. Кимде ким дин менен жашай турган болсо, ал адам сөзсүз түрдө дүйнөдө дагы акыретте бактылуу болот. Кудайым буйруса, Аллах Тааланын разылыгы үчүн Аллах Таала бизге ушундай мүмкүнчүлүк берип, жакын арада умра сапарына аттанып жатабыз. Көптөгөн суроолор келип жатат. Ошол суроолорго буйруса жооп берейин деп жатабыз. Ушул умрага тиешелүү маселелер, кандай бир түшүнүксүздөр болсо, суроолорду бериңиздер. Буйруса бардыгын жооп бергенге аракет кылабыз. Hurmatlı musulman bir tuğandar, bul umra negizinen ıyık жерlerge barıp ziyarat kılıp, süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem törölgön, Peygamberimiz öskön, yaşagan жерlerge ıyık Medina şarına, ıyık Mekke şarına barıp ziyarat kılıp, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin jatkan kabırına barıp ziyarat kılıp, Kur'an түшүрүлгөн ıyık жерге барып келүүнү айтат. Умрага өтө көп пайдалар айтылган. Мисал үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ал-умрату илал-умрати каффаратун лима байнахума, вал-хаджул мабруру лайса лаху жазаун иллал-жанна", равахул Бухари. Бухариде келген хадис: бир умра экинчи умра кылган болсо, ортосундагы бардык күнөөлөрдү кечирип салат деген. Мисал үчүн былтыры же болсо мурдакы жылы бир адам умра кылган эле, умрага барган эле, эми быйыл иншалла умрага барган болсо, демек ушул эки умранын ортосунда кылынган күнөөлөр бардыгы кечирилип кетет. Жана кимдин ажылыгы кабыл кылынган болсо, анын сыйлыгы бир гана бейиш болот деген. Allah Taala beyиш менен сүйүнчүлөп жатат. Innal hasanatu yuzhibna sayyiat, чындыгында жакшы иштер, жакшы сооптор күнөөлөрдү жок кылат. Умрага баруу менен сиздин мурунку өткөн күнөөлөрдүн бардыгы кечирет. Умрага барган адамдар Аллах Тааланын өзгөчө коноктору болот, өзгөчө Аллах Тааланын сыйлуу коноктору болот. Бир болот урматтуу тууган жөнөкөй конок, бир болот сыйлуу коноктор болот. Коноктун келгенине жараша биз мамиле кылабыз. Жөнөкөй конок келсе, демек жөнөкөй аларды тосуп алабыз. Эгерде чоңураак, сыйлуу, аттуу, баштуу адам конокко келген болсо, ошого жараша биз даярдыкты көрөбүз. Хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ал-худжажу вал-уммар", ажыга баргандар жана умрага баргандар, булар вафтуллохи, Аллах Тааланын өзгөчө делегациясы деп айтылган. Делегация дегени бул конокко караганда бул бийик турат, жогору турат экен. Анткени делегация деген бул бир мамлекеттен башка мамлекетте мамлекеттик деңгээлдеги адамдар барышат, алардын тосуп алуусу, гостиница, жатакана, тамак ашы мамлекет деңгээлде каралат. Ушундай сыяктуу мына алыскы жактан атайын умрага, ажыга, Медина, Меккеге барган адамдар Аллах Тааланын өзгөчө делегация, өтө сыйлуу, барктуу коноктор болуп эсептелинет. Фаин даахум фаажабуху ва саалуху фаатахум. Эгер алар барып кайсыл нерсени, кайсыл муктаждыгын Аллах Тааладан сураса, Аллах Таала сурагандарын берет. Кандай гана дуа кылса, Алла дуаларына жооп берет деген. Ушундай ыйык жерге барып дуа кылсаңыз, Аллах Таала бардык сураганыңызга Аллах Таала кабыл кылып жооп берет. Умраны силер катарма-катар кылып тургула. Умраны силер дайыма кылып тургула. Анткени умра
бул адамдын күнөөсүн жок кылат, кедейликти, жакырчылыкты жок кылат, кандай эле алоолонгон от темирдеги датты жок кылгандай сыяктуу деген. Ошондуктан биз ойлойбуз, менде акча кетип атат, менде азайып жатат деп ойлойбуз, бирок жок. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалган сүйлөбөйт. Ал сүйлөсө Аллах Таала кайсыл нерсени буйрук кылган болсо ошону гана сүйлөйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, умра бул кедейликти жок кылат, жакырчылыкты жок кылат. Аллах Таалага кенен берекелүү жашоону Аллах Таала берип коет. Акылыңыз айтат, акча кетип атат, $1,500 кетип атат депчи. Андан көрө 15 күн башка нерсе кылбайсыңбы деп. Жок. Бирок сиз кетирген умра үчүн, ажылык үчүн кетирген акчаңыз Аллах Таала сөзсүз түрдө албетте аны сизге кайтарып, эселеп туруп сизге кайтарып берет. Аллах Таала жакырчылыкты кетет, күнөөлөрдөн Аллах Таала сизди тазалап коет. Билесиз, урматтуу мусулман бир туугандар, умрага барган кезде биринчи Мединада болуп, анан Меккеге барышат. Кээ бир адамдар болсо биринчи Меккеге барып, анан Мединага барышат. Биринчи Мединага барсаңыз, машалла, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жаткан жери, пайгамбарыбыздын мечити, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам акыркы 10 жылы Медина шаарында жашап, бүткүл ааламга таркаган нурлуу, берекелүү жер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Салату фи масджиди хада афдалу мин альфи салатин фима сиваху илля аль-масджидил харам." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мечитине ишара кылып кол менен айтты: "Кимде-ким ушул менин мечитимде намаз окуй турган болсо, бир эле намаз окуса, ал адам башка жакта 1000 жолу намаз окугандан да артыгыраак, жакшыраак" деп айтты. Аллаху акбар, 1000ге тете келет деген эмес, балки 1000 жол окугандан да жакшыраак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине барып, Масджидун Набави, пайгамбардын мечитине барып, бир багымдат окусаңыз, 1000 багымдат окугандан жакшыраак. Бир пешим намаз окусаңыз, 1000 жолу пешим окугандан жакшыраак. Бир күндө 5 мал намаз окусаңыз, 5000 намаздан жогору. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, үйүнө караганда же базарга караганда мечитке келип намаз окуса жамаат менен 27 эсе даражасы көбүрөөк деген. Демек, урматтуу туугандар, бир мал намазыңыз 1000ге көбөйатса, аныңызды 27ге көбөйтсөңүз, демек 27.000 намазга көбөйтүлөт экен. Аллаху акбар. Канча деген сыйлык, канча деген береке. Бир мал намазга ушунча Аллах Таала соопту берип жатат да. 1000 жолу намаз канча жыл окуйсуз? Алла ушунчалык берекелүү, ушунчалык нурлуу, ушунчалык сооп берем деп атат. Алланын сообуна, берекеге шашылып, акчабызды, малыбызды курбанчылык кылып барайлы. Барбасаңыз армандасыз, барсаңыз өтө көп армандасыз. Охо! Барбасаңыз даамын билбейсиз, рахат, лаззаттын шириңдүүлүгүн, акыйкатын билбейсиз. Акчаңызды дагы эле аяп жүрө бересиз, бирок ушунда ыйык жактарга бара албайсыз. Акчасы көптөр билип алыңыз туугандар. Акчасы көп болсо эле ал умрага бара бербейт, ажылыкка. Аллах Таала акчага муктаж эмес. Мансапка, байлыкка, бийликке муктаж эмес. Умрага баргандар кимдир? Кимди Аллах, эй менин пендем, сенин күнөөңдү кечирейин деп, кел деп чакырган болсо, ушул адам гана умрага бара алат. Болбосо канча миллионерлер бар, бирок умрага бара албайт. Канча чоң креслода отурат, бирок ал умрага бара албайт. Неге? Аллах Таала аны чакырган эмес туугандар. Өзүңүздүн акчаңызды умрага аябаңыз. Бир намаз окусаңыз 1000 эсе көтөрүлөт, ал эми харам мечиттен башкасы. Ал эми вассалатун фил масджидил харам афдалу мин 100 альфи салатин фима сиваху раваху Ахмад. Ал эми буйруса Мединада болгондон кийин, мисалы үчүн биз Кудайым буйруса 1 февраль күнү учуп атабыз. Кудайым буйруса вторник, среда, четверг, пятница